Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Дыйкан агабыздан өзүнүн короосунан чыккан коз кочкорлорду сатыкка коймокчу. Көрүңүздөр, 4 кочкору бар экен. Биз Бишкек шаарынын үстү тарабында Байгелди деген айылдабыз. Бул Байтик тарапка жакын болот. Могу байланып турган жазга 3 жаш, бул жазга 2 жаш, могу экөө жазга 1 жаш. Жаштары 1 жаштан. Могу экчи менен могу коз иштер бир кочкордун балдары, же баары бир кочкордуку? Жок, эки бир кочкор. Могу менен мунулар бир кочкор. Не деген кочкор болчу? Олбур деп Үскөлдө Рейнакенч Айбек байкенин короосунан келген кочкордун козулары экен. Кыскасы ошол кочкорду койлоруна коюп, ушул муногу үчөө түштү. Анан муногу плотный кочкор, бул дагы ошол өзүнүн койлорунан. Бул ошо баягы Карабалтадагы койлордукунан да, ушактан бооз келген, Рамис байке бул байкеге койлорду алып берген, ошодон бооз келип, мына кочкор туулган. Мына кочкор жазга 3 жаш байкелер, Кызыккандар болсо байланышасыздар, кочкорлорду көрүп турасыздар. Мынусуну пробник кылып койлорго иштетиптир. Арыгыраак экен да, бияка күтүп коюңузчу бир аз. Берге. Бери ачылсын. Келе бериңиз. Могу ортодо турган светлый кочкор ушул 4 ишке өткөн болуш керек. Кыскасы жазга 2 жаш. Моолардан 1 жашка чоң, ортодогу жоондан 1 жашка кичүү. Ошонун баасын канча дедиңиз? Могу 2 жаш козулар 100дөн, муну чоңучу муну. Красавчик. Бул 150 000 сом экен. Уруктукка иштеткендерге арык ушу короодо турат да. Тен келип көрсөңүздөр, анан башкача болуп баштайт буюрса. Эми деген могу чоң кочкорду көрөбүз. Эң арзан ушул байке. Муну канчага коебуз? $1000 экен бул үчүн баас. Эми сүйлөшсөңүздөр жакшы эле түшүп берет. Соодалашасыздар. Мына жаш кочкорлор эми мындай бөлүндө. Эми көрүп коюңуздар. Бойлуу кочкорлор. Аябай деле семиз эмес, ушул жерде турат. Мындай кармаганга шанс болбоду. Неге дегенде, булар ушу адырда, тоодо жүргөн экен. Дагы өтө жапай экен. Секирип бир жерин сындырып албайык деп акырын тостук. Анан могу жерден кадимгидей секирип ашып кетти. Кыскасы кочкор көрүндү. Светлыйга кызыккандар болсо койго коюлуптур, арык болуптур. Эми келип буюрса эми оңолуп баштаптыр. Жаш экен, светлый, бели буту узун. Кыскасы ушул кочкор. Кызыккандар болсо көрүш керек. Алам дегендер болсо кана бир чаманын тартыңыздар. Тетигилер, бирөөсүнүн кулагы аябай чоң экен. Мына ортодогучу. Жакшы байкалбайт экен, эми келсеңиздер же көрсөтөйүн. Кыймылдаганда кичине байкалбай калат экен. Кыскасы ушул Бишкектин үст тарапта Байтик деген айылга жакын жерде Байгелди деген айыл бар. Ушул жерде турат. Анда чалып сүйлөшө бересиздер, байланыша бересиздер. Мына байкелер. Анда көрө бересиздер, Ушул кочкорлор сатылат. 4 баш фермерден. Кошумча суроолор болсо, кадимкидей эле ээсине чалып сурай бересиздер.